8 мартындагы Кыргыз Туу гезитинин чыгарылышында тарыхый инсан макаласы менен мурдагы өкмөт башчы Абдусүйөкулов Исхак атабыз жөнүндө мындайча эскерет. Исхак Разаковдун тушунда мен 9 жыл өкмөт башчы болдум. Ал киши экөөбүз Кыргызстандын өнүгүшүнө жаштыгыбызды, курчтугубузду, калыкпас эмгегибизди арнаганым үчүн сыймыктанам. Ал кезде биз уникалдуу республика деп аталчу элек. Союздан аз сурап, кайра союздун өзүн бер дедирип чөгөлөтүш оңойбу. Экономикабыздын ыйгарым менен иштеши, элдин көтөрүңкү маанайы биринчи жетекчибиздин билгич сапаттарынан таасир берип турат эле деп эскерет. Чындыгында Исхак Разакович өлкөнүн өнүгүшү үчүн талыкпас эмгегин, өмүрүн, күчүн арнагандыгы бул эскерүүдө далил боло алды. Улуу инсан Исхак Разаковдун кызы, улуу жетекчинин урпагы Элмира Разакованын Исхакчол деген аталыштагы эскерүүсүндө мындайча эскерет. Атам ата журту жөнүндөгү ойлор менен жашап, катуу кусаланып, Кыргызстанга байланышкан өзүнүн кубанычын да, кайгысын да бизден жашырчу эмес. Мен үчүн бул саптарды жазуу оор, анткени атам үчүн менин жан дүйнөмдө эч качан өчпөй турган ыза, өз жумурияты үчүн керт башын сайып коюп, кызмат кылам деп жүрүп, үрөй учурган адилетсиздикке өз мекенин көрбөстөн көз жумууга дуушар болгону көңүлүмдү езип, көкүрөктө жашай берет. Улуу инсан туурасында Кыргыз СССРинин 6 жолку депутаты Юрий Петрович мындай деп эскерет. Исхак Разаков чыныгы интеллигент катары Кыргыз элинин билим деңгээлин көтөрүүгө зор камкорлуктарды көргөн. Анын демилгеси менен Кыргыз мамлекеттик университети, Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Ош педагогикалык институту, Кыз келиндер педагогикалык институту жана башка көптөгөн окуу жайлар ачылып, жалпы билим берүү мектептеринин материалдык техникалык базаларын чыңдаган. Демек, Исхак Разаков Кыргыз жериндеги илим билимдин башатын негиздеген, билим деңгээлинин өсүп өнүгүүсүнө чыйыр жол салган мамлекет башчы болгондугун бул маалымат тастыктап турат. Акыл менен иште, эгерим сезимге жеңдирбе, алданып каласың, сезимдин акылдын эркине баш ийдире алсаң, анда пайдаң арбын болот. Касташуудан кач, бирок адилдиктен тайба. Аткан таңдын батмайы бар, түбөлүп турган эч нерсе болбойт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Артыңда эскеришип элем турат. Сенин ак кызматыңа таазим кылат. Алдыңда сен көрсөткөн жолуң менен баратат муундарың жолуңлап.
Элим деп элиң үчүн жан күйдүрүп, аябастан бар күчүңүздү жумшадыңыз. Элимдин бейпил жашоо турмуш үчүн тек гана сырттан карап турбадыңыз. Акыйкат, чындык үчүн күрөштүңүз, адалдык, ак эмгекке үйрөттүңүз. Чакырып баарысын тең ак жашоого, адамзатка сиз чындыкты үйрөттүңүз. Маданият, илим, билим, өстү, өндү түптүлүп, пайдубалын ким тургузду түйшөлүп, өчпөс эмгек жаратканы күбөдүр, дүйнө элин тарыхында өндүлүп. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот деген сөзүң тумар кылып тутунабыз. Ар бир инсан жүрөгүндө уюп турар, таазим этип кызматына сыйынабыз. Намыстуу болсоң, жеңишиң аркын болот.